Ал күнү ынак бая түштө эле Лилия менен чыгып кеткен боюнча кайра ишке келген жок. Иштен кийин да тээ түндүн бир окумуна чейин күтө Айнуранын үмүтү эми чындап үзүлдү. Ынактын телефонуна чала берип татажады. Ынакта ал чалган сайын улам өчүрүп коюп атып, акыры таптакыр эле жооп бергис кылып салды. Айнурага анын каякта экени табышмак болчу. Лилия Шүмшүк андан акча өндүрүш үчүн аялынын айыпсыз экенин, мунун баары Айнура экөөнүн кылыгы экенин айтып салды экен. Же көз боочу эме өзү азгырып кетти деген эки анжы күмөн ойлор быкпырдай кайнап мазесин алып жиберди. Түн ортосунда Лилияга телефон чалды. Да, деди бир чети таанышта, таң калаарлыктай тааныш эмес да үн. Айнура анын мындай добушун башта уккан эмес. Баягыдай «Ким бул?» деп чыртылдабай, же түн ортосунда каяктагы эме чалып атат деп уйку сурабай, тескерисинче анын телефон чалышын күткөн эмече жайбаракат дегеле болуп көрбөгөндөй ант королоно, жылуу жумшак сүйлөп, буга чейин уктабай ойгоо жатканынан эле кеп төркүнүн божомолдоду. Жаңы эле ким бирөөгө эркелеп аткандай экиленип, эң эле көңүлдүү. Алло, мен угуп атам, деди Лилия. Айнура андан ары кармын албай кетти. Ынак кайда? Сенсиңби? Эмгиче уктай элексиңби? Ант курлонбойчу антип. Ынак каякта деп атам. Сарсана болбой эле кой, алтын кыз. Баары жакшы болот. Ал жакка барбайт го ал. Эми ары жагы сен өзүң эле байланыштуу болуучудай. Ушинтип туюк сүйлөдү Лилия. Анан да өзүңдүн келечегиңди ойлосоң, өзүмчүл болбошуң керек. Айнура анын эмне жөнүндө айтып атканын ийне жибине чейин түшүндү. Анын ал жакка барбайт го, сарсана болбо, калганы өзүңө байланыштуу болот го деген бүтөмүгү Акшоола жөнүндө эч нерсе айткан жокмун. Андан камсынага, бирок ары жагы өзүңө байланыштуу. Эгерде кыйшаңдай турган болсоң, аны да ойлонуп көрөбүз. Ал эми өзүмчүл болбо дегени ынакты менден кызганам деп куруп калба дегени эле. Же кубанаарын, же күйүнөрүн билбей шалдая түшкөн келин, ынак сендеби? Деди. Ооба. Жүзү кара десе, мен азыр барчу болсом, анда баардык ишти ойруңдотуп алышың мүмкүн, алтыным. Сенин али 10 гүлүңдүн бири да ачыла элек эмеспи? Үй жайың дегендей. Лилиянын эмне айткысы келип атканын бул саамда Айнура илгиртпей түшүндү. Эсине дароо үстүндөгү үй түштү. Айткандай эле, муну өзүмө каттатып алгычакты абайлай турайынчы. Андан ары да көрө жатармын. Макул анда, сарсына болбой жакшы жат, Мен эртең өзүм чалам, деген Лилия анан трубканы койду да, менин ишим ушундай, деди ынакка. Түн ортосунда да көйгөйлөрүн айтышат, кеңешимди сурашат. Алтын нурларын аягаламга тегиз чачып, толукшуган ай так терезенин тушунда жаркырап туруптур. Түн ортосунда туруп келип, терезени кароону адат кылып алган Акшоола ага тооп кыла. Амансыңбы айыне? Деди. Уулум өзүңдөй ак, асыл адам болсо экен. Ошону туйгандай кудум жүрөгүнүн алдынан кыбырады наристе. Баланын кайрада кыймылдашын күтүп, демин ичине каткан эне колун улам бир жерге алып барып, эң эле бактылуу эле. Көрөсүң го балам, баары жакшы болот, деди анан уулу менен сүйлөшүп. Атаң сенин төрөлгөнүңдү укса, кандай кубанат дейсиң? Ынактын сүйүнгөнүнөн эмне кылаарын билбей калдалактап, канатын жайып учуп күйүп келатканын элестете, бактылуу жылмайды келин. Тун кызы төрөлгөндө да ошенткен. Төрөт үйүнүн алдында кызылы тымыркайын колуна олдуксон кармап, ушундай бир ичи элжиреп тиктеп турган. Капырай, баладан көзү каткансып, бул кантет ботом? Келе, бер, деген анда ынак апасы. Биринчи небересин өз ата энесинен кызганган эне 1-2 ай айланчыктап кетпей, эмзээрде эле энесине бербесе, ороо чулгоосунан бери өзү кармап, жарыктык киши десең. Түнкүсүн бала ыйлаган сайын Акшоола менен тең жарыша туруп жүрүп, акыры силер өзүңөр баласыңар. Мунун атасын деле өлтүрбөй этпей эле эрезеге жеткирген. Балабасты болбой эми окууңарды түзүктө окуп алгыла, деп бир күнү кызды алып баса берсе болобу. Ошондон кийин экөө ат тезегин кургатпай, айылга тез бара беришчү болгон.
Анда да аларды окуусунан өксүбөсүн дегенине бир күнү «Ай силер эмне? Балабызды ыйлатып коет деп бизге ишенбей атасыңарбы? Же шаардагыларга ишиңер жокпу? Андай болсо келгиле да кетмен чаап мал баккыла» деген. Канчалык кызды сагынып атышканы менен андан кийин буларда бат-бат бара бергендерин токтоткон. Кээде сыягы кызын аябай сагынганда ошентчү го. Эмкисин эч кимге бербейбиз деп калчу ынак. Баягы төлгөөчүнүн уул болот окшойт дегениндей эле Узи да ошону айтты. Акшооланын кубанганын сураба. Ошондон чыгып эле ынагына учуп жеткиси келген. Бир далай жерге чейин ошол эмоция менен келип, бирок капыл-тапыл баягы машинесине башка аялды салып алып, муну көнөктөп төккөн жамгырга таштап кеткен сүрөт көз алдына тык эте калып, бирок кандай болгон күндө да экөөнүн тээ жактан күткөн ушул кубанычын унчукпай коюуга да мүмкүн эмес болчу. Кудай жалгап, ынак телефонун алды. «Алло, ынак», деди кубанганынан шашкалактаган жубайы. «Ынак, сүйлөчү. Сага сүйүнчүм бар. Биз жакында уулду болобуз». «Болсоңор жакшы болуптур. Эмне кылайын?» Муну укканда бутунун учунан төбөсүнө чейин электр тогу аралап кеткендей селт этти келин. Күйөөсүнүн бар жоругунан да ушунусу кыйын эле. Балким башка аял болсо мынчалык кордукка чыдайт чыдабайт беле, канчалык өзөгө өрттөнүп турса да, бул жолу да аны баардык нерсеге акыл калчап, сабыр тутуп, көтөрө билген, кечире билген касиети менен сүйүүсү азаптан арачалап калды. Балким алдан эге ачууланып аткандыр, же туура эмес угуп алды го, деди ал өзүн өзү жооткотуп да, ошондой экенине өзүн өзү ишендирип да. «Сен ага таарынба уулум, билесиңби? Сенин атаң кандай жигит. Кудай буйруса, аман эсен жарыкка келсең, анан кичине чоңоюп акыл эсиң кирсе, көрөсүң го өзүң деле. Ал аябай жакшы адам. Түгүл кийинки убактарда деги саат кырсыгы жок, жаман көздөн, жаман сөздөн алыс жүрсө экен деп убайымда тарта берчү болду». Ынактын ишинде кимдир бирөөлөр менен мамилесинде кичине эле кыйынчылык боло калганда, Акшоола анын каш кирпигинен эле билүүчү. «Жок, баары жайында», дечү. Кээде ынак анысын жашыргысы келип. «Калп айтпачы жаным, көздөрүң айтып турбайбы?» дечү Акшоола. Көп учурда ынак жубайына суратпай, атайлап эле бир маселени ортого салчу да, экөө кеңешип таңашып, бат эле чече коюшчу. «Акыл кара чачым», дейт эле туңгуюктан жол табыла калганына кубанган күйөөсү. «Акшоолам менин». Аны ойлогон сайын эми кантты экен деп жубайынын жүрөгү мыкчылат. Ошондой убактарда жанына боло албаганына өкүнөт. «Койчу», дейт кайра эле өзүн алдап. «Анысы деле мендей аялда. Балким ал менден да күйүмдүү, менден да жакшы аялдар. Ылайым эле ошондой болсо экен». Ай күнү жакындаган сайын Акшооланын шаштысы кетет. Ымыркайы төрүлсө эле ынагы үйгө кайтып келчү өңдөнүп, чыдамы жетпей барат. Бири-бирине куюп койгондой окшошкон ата менен баланы кыялда кучагына бирдей кысып, экөөнү тең канбай, кайра-кайра жыттагылап элжирей берет. «Менин кичинекей ынагым», дейт уулун эркелетип. «Данакерим менин». Ушул түнү түшүнө Венера кирди. Эмнегедир. Эшиктен баягы эле «Эмне кабар айтышаар экен» дегендей бир чети чоочулай, бир чети үмүттүү башпагатта акырын жылып кирип, Акшооланын маңдайындагы орундукка отурат. «Баламдан кабар барбы?» Бул анын көздөрүндөгү суроо. Шордуу аялга азыр «Жок» деген жооп айтсаң эле, баягысындай эс учун жоготуучудай сезилип, Акшоола эмне айтаарын билбей кайпактап атса, оозуна сала бергендей эсине баягы Бермет деген төлгөөчүнүн түшө калганын айт. «Сени бирөөнө жиберейин. Ошондон барып сурасаң». Бирок ага деле болбой, бир убакта баягыдай өз бетин өзү жошолоп, чачын жулуп, көкүрөгүн тытмалап жыгылганы көз алдында булактап, ага кошул-ташыл каяктандыр баланын ботодой боздоп, сыздаган ыйы сөөктөн өтөт. Ушундайда жаман түш болобу? Андан ары уйкусу качты. Баягы тез жардам алып кеткенден кийин дайынсыз кеткен Венераны эстеп, бир да жолу аркасынан сурамжылап, ооруканага барып же телефон чалып койбогонуна уялды. Кызык. Эмнегедир оюна ушул саам баягы төлгөчү аял айткан самаган колдуу болгон наристе түшүп кетти. Балким Венеранын уулу ошол эмеспи?
Жок, каяктан жүрүп андай болсун. Деги аман эсен эле табылса экен Шордунун баласы. Көз алдына ошол бойтою уурунан күлүп, анан көздөрүн жума, боору эзиле кытылдап күлүп аткан дили да тимели ширин 2 жашар Эркинбек элестеди. А балким андан бери табылган чыгар. Ошондой болсо канакей, ата канат, деп өзүн өзү жооткотуп, канчалык алар тууралуу ойлонбогого аракеттенгени менен эмелеки түшүү эсинен түк кетпей туруп алды. Эркинбектин кытылдаган күлкүсү жана түшүндөгү алыс-алыстан сыздап, сай сөөктү сыздаткан ыйгайланып, алда апасын чакырып, каяктандыр чучуктай чыңырып аткансып кетти. Билинбегени менен төлгөчүнүн айтканын жүрөгүнө өтө жакын алып алса керек. Ошол күнү түшүнө самаган менен баягы тажаал аял да кирди. Эмнегедир ырыскан баягыдан да ач көзөндөй болуп арыктап калыптыр. Бечара, төрөп алган окшобойбу, деп ойлоп атыптыр Акшуула. Аңгы чакта алда кудум Венерага окшоп, улуп уңшуп ыйлап, жер сабап кирет. Бул да баласын жоготконбу, деген Акшуула капыс эле түйүлүп, ооруп калган ичин басып, алардан алыстап качып баратыптыр. Ойгонсо чындап эле ичи ооруп, денеси оорулуп калыптыр. Ошондон көтпөй эле үйгө алактап Арнас кирип келди. Эмне болду сизге? Анын жүзүндө кудум жакын адамындай күйүп бышуу, кабатырлануу бар эле. Анын мындай камкордугун Акшуула ишине байланыштырып, ага ыраазы болуп, акыркы мезгилдерде атүгүл жакын адамындай ишенип, ыбаа карачы болгон. Анчалык коркпой эле коюңуз, Арнас. Ичим кичине түйүлгөнүнөн эле толгоом башталып калган жокпу деп кеңеш сурайын деп эле чалгам. Толгоо башталаарына али эрте да. Кана бутуңузду сунуп түз жатыңызчы. Башы жайык, жыгач түтүүгүн эненин курсагына коюп, баланын жүрөгүн тыңшап, Акшууланын кан басымын өлчөгөн дарыгер: "Алда неге капа болдуңуз беле?" деди. "Жок, эмне болду? Сиздин баардык абалыңыз, маселен, кубанганыңыз да, кейигениңиз да балага таасир этерин билесиз да." Айткансыз, тамашага чалып, күлүмсүрөдү келин. Анда арзыбаган адам үчүн деп айтып ала жаздап, кебин оңдоп кетти. Анда арзыбаган нерселер үчүн баланын тынчын албай жүрсөңүз, муну чын дилинен суран айтты Арнас. Анткен деле эмесмин, калп айтпаңыз. Сиз жашырганыңыз менен уулуңуз айтып атпайбы? Караңызчы, таш болуп калыптыр, деп алаканы менен сезгендей, баланын так ошол үзүлүп кетүүчүдөй чатырап, чыңалып турган жерин таап, акырын укалаган болду эле, чын эле ичи жумшарып, бала байлоодон кутулгандай култ этип жылып кетти. "Эмесе камданыңыз", деди Арнас чечкиндүү. "Мен азыр сизди төрөт үйүнө жеткириш үчүн тез жардам чакырышым керек." "Эрте дедиңиз го? Ошол эрте төрөп койбош үчүн барышыңыз керек." Арнасты кантип кепке көндүрүүнү билбей шашып калган келин: Мен тамактана элекмин" деди. Чак түшкө чейин ачка калтырып: "Менин уулумдан да аябай эле куураткан экенсиз да. Айтмакчы, жеке практикамда бул пассан менин биринчим. Кандай дейсиз?" Акшуула анча түшүнө албай калды. Буга чейин бир да баланы түйүлдүк кезинен көзөмөлгө алып, анын жарыкка келишин мынчалык чыдамсызданып күткөн эмесмин. Экинчи, үчүнчүлөрүнчү? Менин баламдан кийин да балдарыңыз барбы?" Арнас каткырып күлүп ийди. "Албетте бар. Сиздин уулуңуз мага май көтөн деп койчу эле. Акчолтой болду окшойт." Манжаларын жумуп: "2 эгиз кызым, бир орус уулум, бир карачай, бир казак кызым. Дагы ким экени али белгисиз, бир канча. Баатыр ата экенсиз да. Кудай буйрса. Кандай жакшы ата, кандай жакшы адамсыз, Арнас. Айтмакчы, өзүңүздүн канча балаңыз бар?" Дасторконун жайып атып сурады Акшуула. "Мен үйлөнө элекмин. Эмгичеби?" "Эмнеге?" "Мен жүрөгүмдүн канышасын сүйүп жүрөм, Акшуула." Акшуула эмнегедир каткырып күлүп ийди. "Сиз кызык айттыңыз го? Канчага чейин сүйүп жүрө бересиз?" "Билбейм. Ушундай да болобу. Ал менин жакшы көрөрүмдү билбейт. Албетте, айтпасаңыз ал каяктан билмек эле. Айтыңыз да." "Айтсам, таарынып калсачы?" Сиздей жигит сүйөм десе, таарынган кыз кызык го." Арнас унчукпай, көздөрүн ала качып кетти. "Аябай сулуу болсо керек.
өзү тууралуу эч чек албаган келин ушинтип сурады. Албетте, ал сиз деп айтып ала жаздап, анан ал аябай сулуу деди Арнас. Ишенем, Арнас. Анда тамакка караңыз. Ушул убакта Арнас, сиз ким бирөөнү катуу сүйдүңүз беле деп сурагысы келип, бирок жараатын ырбатып алгандан коркуп, унчукпай калды. Арнас, деди бир убакта Акшоола өтө маанилүү бир нерсе айтуучудай үн катып. Арнас, төрөтөйүнө бүгүн барбайлы коеюнчу. Эмнеге? Эмнеге экенин кантип түшүндүрүп, кантип айтаарын билбей буйдала калган Акшоола акыры чынын айтууга туура келди. Билесизби, Арнас, менин боюмда бар экенин, анын уул болорун 2 айында эле бир Бермет деген төлгөчү аял айткан болчу. Чынымды айтсам, андайларга башта ишенчү эмесмин, атүгүл алардан көңүлүм калып, ушунчалык жек көрүп да калганмын. Билесизби эмнеге? Бир жолу иштеп отурсам, белгисиз бир аял телефон чалып, өтө шашылыш, маанилүү сөзү бар экенин айтып, жолугушууну талап кылды. Ошол күнү ынак Америкадан учуп келмек. Мен аны тосуп алышым керек эле. Бирок аял жолугушууну так ошол күнкүгө такап, талап кылып туруп алды. Анан бардым. Барсам, Лилия аттуу көзү ачык эмиш. Алыстан күйөөм келет деп аябай күтүп аткан экенсиң, бирок экөөңдүн ортоңордо башка аял турат. Бүгүн силер урушасыңар, деди ал. Мен ага ишенбей, мыйыгымдан күлдүм. Кааласаң баары жайында болот. Мен сага жардам берейин, деди ал. Мен ынагым экөөбүз үчүн баардыгына кайыл элем, сураганын берет элем. Бирок эмнегедир эле ал мага такыр жакпай койду. Экөөбүздүн жылдызыбыз туура келбей калдыбы, таптакыр эле денем үркүп, ымалаша албай койдум. Анын үстүнө мен ынакка ушунчалык ишенет элем. Биздин тагдыр, биздин мамилебиз чокул арада, ойдо жок жерден ушунчалык өзгөрүп кетери менин үч уктаса түшүмө кирбеген окуя эле. Өзү алың өзүңө, деди ал, мен чыгып баратканда. Айткандай эле, үйгө келсем ынак тосуп алды. Бирок ал баягы менин ынагым эмес, таптакыр башка адам болуп калыптыр. Ишенесиңби? Таптакыр башка. Ошол күнү үйдөн чыгып кеткен боюнча анан келген жок. Ал бизди таштап кетти. Атүгүл аркасынан барсам, мени карап да койбой, башка аялды салып алып жүрүп кетип калды. Көнөктөп төккөн күзгү нөшөргө алка-шалка чыланып, нес болуп тура берипмин. Ага чейин экөөбүздүн канчалык бактылуу экенибизди сөз менен айтып жеткирүүгө мүмкүн эмес, Арнас. Кийин уулдуу болорубузду сүйүнчүлөп телефон чалсам, эмне деди дейсиңби? Эмне кылайын? Жакшы болуптур дейт. Башка чапкандай эле болдум. Айттым го, Арнас, ал андай адам эмес болуучу. Ал таптакыр башка адам болуп калыптыр. Же мен башта байкабай жүрдүм беле, билбейм. Акшоола ызадан кудум жаш бала чааптыга кепке какап, ыйлап атып ушуларды айтты да, ынак экөөбүздүн урушаарыбызды бир көз ачык айтты эле. Ишенген эмесмин. Күйөө керек болсо, кайрылып бир келерсиң деген. Менимче, ал ынактын башка аял менен мамилесин мурдатан же жакындан билген окшойт, эми ойлосом. Ошол аялга кайра бир кайрылып, сыр учугун чулагым келет. Бирок кийин, төрөгөндөн кийин барыңыз. Мен анда кетейин. Ишке да кайрылыш керек. Макул, анда мен сизди жеткирип коеюн. Бул жолу да дарыгеринин чын дилинен кабатырланып жатканын Акшоола анын көздөрүнөн окуп, ыраазы боло күлүмсүрөдү. Сиздей дарыгерге туш болгон аялдар кандай бактылуубуз, Арнас. Ынактын машинесине түшүп кеткен ошол аял алиги Лилия эмес беле? Арнастын жолдо келатып, күтүүсүз берген суроосунан улам селт этти Акшоола. Билбейм, мен анын өңүн көргөн эмесмин. Кызык. Сиз мага ошол көз ачыктын дарегин бере аласызбы? Акшоола таң калгандай тигиле карады. Эмнеге? Керек. Балким ал анчалык деле кыйын көз ачык эместир. Балким ал ынактын кайда, ким менен мамиле түзүп жүргөнүн алдын ала билип алып, шантаж жасаган алдамчыдыр. Балким ал ынакка да сизге айткандарды айтып, акча өндүрүп алгандыр. Азыр андайлар көбөйүп кетпедиби? Ырас айтасыз. Мүмкүн. Демек, ынак менен кандай да болбосун бетме бет жолугушуп, сүйлөшүүбүз керек окшойт. Бирок, албетте азыр эмес. Төрөгөндөн кийин.
Ары бери өтүп аткандарды узата карап, алар жашаган үйдүн алдында олтурушкан 60-тан ашып калган ак чачени менен 8-9 жашагар кызды көрө, Акшоола эмнегедир селт этти. Апамдар. Анын ушул абалында сагыныч менен кубаныч бар эле. Ага кошулташыл андагы кандайдыр бир кысынуу менен ыңгайсызданууну Арнас өзүнө жорду. Кап, мен жөнүндө эми туура эмес ойлоп калышат го. Анткен менен бурулуп кетүүгө эми кеч болуп калган. Алдынан тосо чуркаган кызынын улам бир бетинен, көздөрүнүн өпкүлөп, саамайынан канбай, кайра жыттагылап, көзүнүн жашы мончоктоп кетти. Капырайды, кантип кетишер экен. Эненин ушинткенинен саал чыйрала түшүп, бирок баары бир эле энесине бой таштап, апакем деп эркеп кетти. Апакем менин. Эне келинин демейдегиден башкачараак өңдөнгөн бул кыялын олку-солку жормолдоп койду. Ай күнүнө жетип калган эме, эти ооруксунуп алганбы? Же кызы менен көптөн бери көрүшпөгөнгө кусалана түшкөнбү? Алар учурашып болгондо гана "Амансызбы апа?" деди Арнас. "Жакшы келдиңиздерби?" "Кудайга шүгүр кагылайын" дегенине "Ынагымдын жолдошторунан окшойсуң. Өркөнүңөзсүн айланайын" деп Арнастын маңдайынан сүйдү. Арнас унчуккан жок. Апа Азыранын Акшоолага болгон тымызын, махабатын, оюн окуп алгансып, өзүнө өзү батпай, жанын коерго жер таппай, чекесинен тер чыпылдап, кайпактай калды эле Акшооланын "Апаке, жүрүңүздөр үйгө кирели" дегени абалды оңдоп кетти. "Аны сен жылдыра албайсың, балакетиң талайын. Көтөрө келсең эле салмагы сайдын ташындай болуп, жей келсең эле жеңилен айт" деди эне жердеги ала куржунду кармаган келинде. "Аны бул балам эле көтөрбөсө, атың ким айланайын?" Үйгө киргенден кийин сурады эне. "Атым Арнас апа. Кайда иштейсиң?" "Дарыгермин." Балам, эл керегине жараган жакшы бола турбайсыңбы? Ынактын деле келер малы болуп калгандыр. Кетпей тамак ичип кет. Абышкан балдарга арнаган малын союп берип деле ошент айланайын." Арнас менен Акшоола бирин-бири карап, "Рахмат апа, башка иштерим бар эле" деген жигит апанын өтүнүчүнө көнгөн жок. Улам убакыт өткөн сайын кармаганы колунан түшүп, жүрөгү түкүлдөп, Акшооланын көңүлү удургуп атты. Эмне дейм? Ынак башка аялга кетип калган деймби? Же баягы эле командировкада дебей, эмне болдум? Жок. Анда калпым чыгып калса эмне болот эле? Же чынымды айтсам, апам акчолтой болуп берер бекен? Апам менен сезимдин келгенин укса, балким өзү деле түтпөс, бир келип кетер. Ой, кудайым-ай, ылайым эле ошенткиси бардыр. Ботом, бая бала эмне жоголду? Деп эне улам дубалда илинген саатка үңүлөт. Сезимде улам чуркап барып, терезеден сыртты карай берип тажадыбы. "Апа, атама телефон чалайынбы?" деди. Башта "Кой кызым, атаңдын тынчын албаш керек. Ал иштеп атпайбы? Жумушу бүткөндө өзү эле келет" дечү апасы бул жолу "Мейлиң" дебейди. Ынагы азыр баягысындай "Мен баратам кызым" дечүдөй жүрөгү тикилдеп, көздөрү ымыр-чымыр болуп кетти. "Балам, толготуп калган жоксуңбу?" деди анын ою ордунда эместей, уйгу туйгу түшүп атканын байкап отурган кайненеси. Эси дарды эки көзү телефондо болуп аткан келин аны деле укпай калды. Баятан телефон менен алып урушуп отурган кыз бир убакта "Апа, атам телефонду өчүрүп салды" деди ыйламсырап. "Анда чогулуш болуп аткандыр да. Кое туруп чалаар" деди чоң энеси. Акшооланын асман жери аңтарылып кетти. "Мени чалып атат деди да. Ооба, ошентти" деди оюнда. "Биздин телефондон кээде чыкпай калып атат. Биз сырттан чалып келелиби апа?" деди анын. Алар жашаган үйдөн анча деле алыста эмес, телефон түйүнү боло турган. Жолдо баратып, "Кызым, азыр атаңа чалып, ата, чоң апам экөөбүз келдик. Сизди аябай күтүп атабыз. Тез келиңиз" деп айт. "Кокус келбейм десе, сагындым деп ыйлагын" деп үйрөтүп келатты. "Макулбу?" "Макул" деген кыздын жүрөгү зырп этти. Эриндери диртилдеп, ыйлап ийүүчүдөй өңдөнүп барып, "Ал эмнеге келбей атат?" деди. "Иши көп да кызым, иши көп." Айткандай эле бул саам атасы илгиртпей жооп берди. "Да, ким бул?"
Ата, бул мен. Араң турган кыз чындап эле ыйлап ийди. Сезимка, кандай кызым? Атаң апаңдар кандай? Жакшы, таарынгандай айтты кызы. Сиз каяктасыз? Сен кайдан чалып атасың? Ыйлабай айтчы кызым, каяктасың? Көчөдө. Кайсы көчөдө? Сен үйдөн чалсам албай атпайсыңбы? Сен шаардасыңбы? Ким менен келдиң? Чоң апам менен. Кай жердесиң? Телеграфтабы? Ооба. Ата энесинин ортосунда жагымсыз бир мамиле бар экенин туйган кыздын эки ини солк этип араң сүйлөштү. Анда чоң апам экөөңөр ошол жерде туруп тургула. Мен азыр 10 мүнөттө барып калам, жарайбы? Ооба. Айтмакчы, сага эмне ала барайын? Эчтеке деп Сезим трубканы койгондо, апасы аны кучагына кысып, өзүнүн да заманасы куурула акырын сооротту. Ыйлаба кызым, ыйлабачы. Эмне деди атаң? Ошол жерде туруп тургула, 10 мүнөттө барам дейт. Чынбы? Жаш балача жарк этти келин. Кел, анда ыйлабай, жакшынакай болуп күтүп туралы. Анан үчөөбүз ээрчишип алып үйгө барабыз. Ошол 10 мүнөт 10 кылымга татып кетти го чиркин. Төлгөчүнүн баары жакшы болот. Баарын унутасың да бактылуу болосуң дегенин эстеп, ошого ишенип, ошол бакыты чын эле өзүн издеп келаткандай, ынагынын жолун утурлай бажырайып, бактылуу турдакчы боло. Бирде апасын, бирде атасы келчү тарапты карап, Сезимдин да тынчы кетип тыпырчылайт. Атам! Деген кыз аңгыча апасынын колунан суурулуп чыгып, машинени утурлай чуркады. Ура! Атам келатат, атам! Ал экөөнү карап, нес болуп турду келин. Бакыт деген уш эмей. Ата бала кучакташып, бири-бирине моокумганбай кайра жытташып, ынак кызын баягыдай улам кайра көкөлөтө ыргытып, улам кайра тосуп алып, бул жашоодо алардан өткөн бактылуу эч ким жоктой, дүйнөлөрү түгөл, телегейи тегиз болуп, айланып тегеренип жыргабатышат. Бир убакта эле анан ал кызы апасы жакты көрсөтүп, алдан элерди айтып аткандай болду. Кана чоң апаң, деди ынак. Үйдө. Сен ким менен келдиң? Апам менен. Тигин апам, жүрүңүз. Колунан жетеледи кыз. Сезүү, токточу сүйлөшөлү, деди атасы жөн гана аны алаксытыш үчүн сурап. Качан келдиңер? Үйдө ким бар экен? Жана эле келгенбиз. Келсек, силер жок экенсиңер. Чоң апам экөөбүз күтүп атсак, анын апамдары келишти. Апамдар дегениң кимдер? Арнас байке деген бар турбайбы? Сиздин досуңуз. Ошолор ынактын жаак иттери карыша түштү. Анан Арнас байке жакшы экен. Биздин сумкаларды үйгө көтөрүшүп койду. Анда эмне бар экен, айтайынбы? Чоң атам төл башы чоң куйрукту союп, силерге берип ийген. Анан апам экөөбүз боорсок бышырып, бозо салып алып келгенбиз. Жүрсөңүз үйгө. Үйдө ким бар? Чоң апам, анан биз. Атиги Арнас байкеңчи? Ал кеткен жана эле. Кызым, сен апаң менен азыр бара бер, мен эртең келип, чоң апаң экөөңдү алып кетем, жарайбы? Каякка? Конокко. Апамчы? Ал Арнас байкең менен калат. Эмнеге? Чындап эле түшүнбөй сурады кыз. Эмнеге апам Арнас байке менен калат? Ошого кызым, ошого. Аны кийин түшүнөсүң. Ата, кете тургандай кетенчиктеген атасына чап жабышып, апасы үйрөткөндөй чарылдап ыйлап ийди кызы. Кетпеңизчи ата, мен сизди сагындым, кетпеңизчи үйдөн. Ынак түтпөй кетти. Жүр анда, деди кызын көтөрүп ала коюп. Жүр анда, чоң энеңе баралы. Алар Акшооланын жанынан өтүп барып, үйдүн жанына токтошту. Апамды ала келсек болмок, деди кыз таарынгандай артына кылчактап. Ал байкуш жалгыз калбадыбы? Аны деген Арнас байкең алып келет, деди кызын көтөрүп баратканына бул саамдагы. Кандайсыз апа? Кудум бала кездегидей апасынан кучагына бой таштады уулу. Жакшы келдиңизби? Атам кандай? Жакшы тегеренейин, дегенине уулун эркелете, мойну башынан жыттады. Садага болоюн, садага. Келдиңби? Ушул убакка чейин эле иштей бересиңби? Деги саат кырсыгы жок жүрсүңөр, болду. Кудум кайра эле шашып, бир жакка кете тургансып, босогодогу креслого коомай отурган уулуна: "Эмне? Өңүңдөн азгансың, балам?
Кар жайып арықтап та кетіпсің. Бир жерим ооруп жүрөбү, деди эне. Жакшы эле апа, өзүңөр кыйналган жоксуңарбы? Кыйналсак, кысталсак да жашап атабыз балам. Эне эми таарыңкы унчукты. Тырмактай кыз менен абышка кемпир бар эле. Эмне болуп атышат дебей, дайынсыз эле жоголуп кеттиңер да бутум. Оолу күнөлүүдөй жер карады. Өзүбүз жетип келе калалы десек, атаң малдан чыга албайт. Карган кишини сербейтип анда жалгыз таштап, баса бериш деле кыйын экен ботом. Телефон деген эме да 2-3 айдан бери иштебейт. Сени бир баягында келип кетеби деп жол карай берип, көз майыбыз түгөндү. Акшоолай күнүнө жетип алган үчүн эле түтпөй келдим. Болбосо Акшооланы укканда ынактын итатайы тутулуп, бат эле бул үйдөн безип кеткиси келип, кайпактап кетти. Ошондон уламго эми кайра качан кетесиздер деп оңтойсуз суроо берип алганын өзү да байкабай калды. Эне ага эми таң калгандай одурай карады. Ботом, кубалайсыңбы? Жок. Ала бармандап эле деген эмне болуп калгансың өзүң? Бай ботом, бул буту башыңды чечип, жайыраак отурчу мындай. Жок, кубалап келаткансыбай. Жок, мен кетем апа. Түн ичинде да иштеп калгансыңбы? Капырай, эмне болуп калгансыңар? Эшикке чыгып кетип эле жанагы келин да жок. Аңгыча сырттан Акшоола кирди эле, ынаганы көргүсү келбегендей ордунан тура калып, тетир карап кетти. Кыраак эне ошондо гана экөөнүн соо эмес экенин түшүндү. Ай ботом, мындайыңар жок эле, эмне болгонсуңар? Араң турган Акшоола жарылып кетти. Апасына болгон ишеним менен эреркөө, түгөйүнө болгон сагыныч, таарыныч, кечирим, үмүт, ушунун баарын азыр көкүрөгүнө катып, көөдөнүнө көтөрүп, көмүскө кармап турууга кудурет эрки жетпей калды. Ынак деп тизелеп олтура калып, күйөөсүнүн колун кармады. Ынак, эгерде менден күнөө кетсе, кечирчи ынак. Ынак андан колун күч менен булкуп алганда, күйөөсүнүн антээрин күтпөгөн келин сүдүрүлө түшүп, эми анын бутунан кучактай жыгылды. Ынак, мен сени баары бир сүйөм, ынак. Мен сенсиз жашай албайм, ынак. 1 жылдан бери кабарың жок. Ушунча да азапка саласың, ынак. Эмне дейт? Баятан экөөнү карап, үрпөйүп олтурган эне тура калды. 1 жылдан бери дейби? Мынчалык караргыдай Акшооласага эмне кылды караң күн? Үйдө тургуз катыныңды. Кош бойлуу немени антип боздотчу эмес? Оол мисирейди. О, акмак, сенден ушуну күткөн жок элем. Өз бүлөңө, өз балаңа ушунчалык кылган сен кимди жыргатасың? Жок дегенде балаңды ойлосоң болот. Ал менин балам эмес. Эмне дейт? Селт эттене. Эмне дедиң? Акшоола уккан кулагына ишенбей, эсмас баш көтөрдү. Эмне дедиң? Эне менен сезим экөөнү алмак салмак карап, демдар отурушту. Эмне дедиң, ынак? Акшооланын эриндери дирт-дирт эте, алсыз шыбырады. Балам эмес дейсиңби? Ансыз да араң турган ынак аны анткорлонуп атат деп ойлоду. Атөгүл анын мынчалык артисттигине таң калуучудай айтууга сөз да таппай, жанына ушунчалык таш баткандан тили буулуп, калчылдап кетти да, жүзү кара деп Акшооланын кучагынан бошой түшкөн бутун тартып алып, артист, андай кылыктарыңды мага эмес, арнасыңа көрсөт, макулбу? Деди. Ынак, аларды угуп аткан эне кептин төркүнүнө эми көзү жеткендей боюн таштап, шалдая түштү. Арнас дейби? Катыгөн, көз алдына жанарак эле Акшоола менен ээрчишип келип, үйгө булардын жүгүн көтөрүп кирген ак жуумал, жакшынакай жигит тартыла түштү. Арнасыңар кандай эмеле кокуй? Ал бир укмуш эме, апа. Ал мына бул кызынан күйөөсүнөн да башкача укмуш эме. Чындап эле оюндагысын айтты ынак. Ошон үчүн баардыгын ошого айырбаштап, ошондон тууп атат да. Муун жүүнү калчылдап, ызага муунуп, ыйлап да алган уулуна эне эми жан тарта, жалбарып сооруто колунан кармады. Кой балам, ачууңду бас. Ошого да ушунча капа болосуңбу? Катын жолдо бала белде дейт. Кудайым дагы бир эрин унутпай, алтын башың аман болсун. Катын кара жерге кирсин. Анын үнүндө Акшоолага карата нааразычылык эле эмес,
кандайдыр бир жек көрүү, өгөйлөө пайда болгонсуду. Өз баламдай көрчү элем. Кудайга койдум. Апа, Акшоола ак жеринен күйгөнгө ого бетер эсин жоготу. Кайненесине умтулду эле. Тарт, деди эне андан боюн ала качып. Баламдын башын аттап, эл караган бетин жер караткан катынды мен кечире албайм. Ылайым эле кусурум, тузумурсуң, капыр. Апаке, апа дебе, жүзүң курусун сенин. Жүргүл апа кетеле, деди аңгыча ынак. Жүрү Сезим. Жок. Сезим алардан кетенчиктеп, жанагындай ыйлабай да бир чекитти тиктеп, тамга сүйөнүп, жерде олтурган апасын актады. Кетпейм. Жоңгой, калса калсын. Чоң энеси ага таарынгандай, аны да таңгандай айтты. Атанын кереги жок болсо калсын. Алар эшикти тарс жаап чыгып кетери менен эне бала бирин бири кучактап, көпкө чейин солуктап ыйлап атышты. Сезимим, кызым менин, кагылайдым, каралдым деп өзүн өпкөлөп ыйлаган апасынан бир убакта апа, чын эле мунун атасы Арнас байкеби деп сурады кызы. Акшоола чыйралып сооруна түштү. Калпайтат кызым, калпайтат. Атаң калпайтат. Эмнеге? Билбейм. Балким бизден кетиш үчүндүр. А мен сизден эч качан кетпейм, деген кыз чоң кишидей сүйлөдү. Мен чоң апамды эми эч качан кечирбейм. Антпе кызым, анда эмне күнөө? Эне деген баласына ишенет да. Сен деле мага ишенип атпайсың, бирасбы? Ооба, ошондой. Кызынын саамайынан жыттагыла олтуруп, ушуну ойлоду Акшоола. Балада эмне күнөө? Баламдын жүрөгүн оорутпайынчы. Ага кошул ташыл баягы ишеними да аны соорутту. Ынак акыры түшүнөт. Уулдуу болсок, баары жакшы болот. Төлгүчү деле айтып атпайбы? Бул күндөрдүн баары унутулат деп. Кызым, деди анан. Көрөсүң го? Бөбөгүң төрөлгөндөн кийин баары жакшы болот. Атаң сөзсүз кайрылып келет. Чоң апаң дагы. Сезим да жымың этип апасына карады. Чынбы? Айнура аларды анчейин кабыл алды. Эне да адегенде өзүн коомай, оңтойсуз сезгени менен уулунун өз үйүнө келгендей шапа-шупа кийимин которо коюп, апасын төрдүн төбөсүнө чыгара барпалактап калганынан улам, ботом, бул деле балама бөлөм бөтө үй эмес окшойт, деди оюнда. Жана булар киргенде чыйрыя ооз учунан учурашкан болуп, аркы үйгө кирип кеткен боюнча чыкпай калган чырайлуу келинге да аз-аздан баламдын башына иш түшкөндө минтип, батырып алган жакшы келин экен бечара. Болбосо ыза калтырып арак ичип калса, эмне болот эле, деп ичи жылып келатты. Бул ким? Деди Айнура, байбиченин ким экенин туюп билип турса да, бир убакта үстүнө баш баккан ынакка кабак кашын бузуп. Апамдар келиптир деп айтып кетпедим беле. Айнура жактырбагандай көмкөрөсүнөн оодарылып кетти. Чай кайнады, туруп апама чай берип, тамак жасабайсыңбы? Чындап эле тажаган адамча кейбийди келин. Ишенесиңби нак? Күндүз кечке чай, кофеңди даярдамай, кабинетиңди жыймай, келген кеткендерди тосмой, узатмай. Эми ал аз келгенсип үйдө да. Тажадым ынак, тажадым, чарчадым. Биринчиден, экөөбүз качан үйдөн тамак ичип атабыз? Ресторанда эле жүрөсүң го? Экинчиден, апам келгенде бир жолу тамак жасап койсуң, өлөсүңбү? Апаң ресторандан тамак ичсе өлөбү? Айнура! Чаап ийүүчүдөй кериле кол көтөрүп баратып токтоду нак. Андай эле менден тажасаң кетип кал. Ишке да келбе. Эмне уксаң ошо? Эмесе, энеңди ээрчит да сен кет үйдөн. Бул үй кимдики экен? Унутуп калдыңбы? Жумушуң болсо өзүң эле буйрсун. Менин ордума жанагы Лилия деген көз боочу катыныңды алып келе албай аттың беле? Эми алып келип ал ошону. Уктуңбу? Башка чапкан эмедей ынактын эси эңирей түштү. Демек, Лилия айткандай бул буга менин үйүм эле керек экен да. Жок, деди экинчи дагы бир туйма. Кантип эле аялдардын баары эле бирдей жүзү кара болсун. Балким бул тек гана кызганычтан ушинтип атпасын.
мүмкүн. Ушул акыркы ою аны жоошутпаганда кандай болот эле? Анын үстүнө ушул убакта апасы эшиктен баш бакты. Ынак, баятан бери эле телефонуңдун үнү басылбай атат да. Баратам апа, баратам. Алло. Айнурага ачууланган боюнча бырк этти ынак. Телефон чалган Лилия экен. Алло ынак. Мен угуп атам. Доошу саал, жоошу уюнчукту ынак. Алтыным десе. Алда неге ачууланып атасыңбы? Эмне, маанайың пас? Ай, баягы эле да. Ошо, эмнегедир эле баятан бери жүрөгүм мыкчылып атат десе, үйгө келип кетпейсиңби? Ошентип элем, бирок айылдан апам келип, койчу, анда кайра жакшы болбодубу? Апаң ала келчи ынак. Эмнеге? Сендей керемет жигитти төрөгөн энеге кызмат кылып, колунан даам сыздырган аялзат кандай бактылуу. Лилия ынактын эмнеге капалуу экенин айттырбай баамдап, ошого жараша жүрүш жасап кетти. Суранам ынак. Болуптур. Чын эле көктөн телегени жерден табылгандай, ансыз да айласы кетип турган жигит өзү да сүйүнүп кетти. Барабыз азыр, барабыз. Апа, жүрү кеттик, деди анан трубканы коюп эле шашылыш. Каякка ботом? Сизди бирөө конокко чакырып атат. Чыгып баратканда эне, ботом, кутту үйдөн кур чыгарбай, нан ооз тийгизчи, деп анан, ботом, тиги келинди жүрү дебейсиңби, деди. Болбойт апа, барбайт ал. Алардын чыгып кеткенине Айнура анчалык кабагым кашым дебей, тескерисинче туруп, келип күзгүгө каранып, кыңылдап ырдап, көңүлү көтөрүлө түшкөндөй болду. Эмнегедир эртең мененки жигиттин дагы эстеди. Өзүнүн алдыганча жаш, а бирок абдан ачык айрым, шайдоо, жутуп ийүүчүдөй болгон жакшынакай жигит экен. Өзүнө назары түшө калганын байкадыбы, ынак кабылып иштен чыгып баратып, Айнурага күлө бакты. Рахмат сизге. Сиз менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Мен дагы ууртунан жылмая, наздана калды келин. Келип туруңуз. Албетте, деп анан кумар көз жигит кылыя биртиктей калып, чөнтөгүнөн дарек телефону жазылган визиткасын берди. Кааласаңыз чалып туруңуз. Ушул элес, ушул сүрөт күнү бою көз алдынан кетпей, эмнегедир маанайы жаркып, куунак жүрдү келин. Демейдегидей ынакты кызганып, туталанып таарынып, а бирок кайра эле ага жараматтанганды мындай кой, эмнегедир андан тажагансып да кетти. Ошол жигиттин визиткасын айландырып карап, эрдине тийгизип өпкөн болуп, телефонду бурады. Алло, Мирлан? Да, мен угуп атам. Саламатсызбы, Мирлан? Айнура, тынчыңызды алып атат. Айнура? Жигиттин добушунда кубануунун белгиси бар эле. Саламатсызбы, Айнура? Чалганыңыз жакшы болбодубу? Эмнеге? Кандай десем? Мен да азыр сиз жөнүндө ойлонуп атат элем. Чынбы? А мен жөнүндө эмне деп ойлодуңуз? Абдан чырайлуу, жакшынакай айым экен деп. Дагы жигиттин жообуна канааттанбай калгансыз Айнура. Дагы кандай бактылуу жигиттин жубайы болду экен деп. Коюңузчу. Чын айтам, а мен азырынча эч кимдин жубайы эмесмин. Кантип эле эч кимиңиз жок? Бар, бирок түшүндүм. А сизге кандай жигиттер жагат? Сиздей. Мен кандай экенмин? Жаш, сулуу, темпераменттүү, ачык айрым. Чын айтып атканыңызды далилдей аласызбы? Албетте. Кантип? Кечиресиз, качан дегеним? Мен азыр жалгызмын. Ынак Лилиянын айтканындай эле апасын бар дүнүйөсүн жайнатып, апа келип төгүлүп чачылып тосуп алганына чын дилинен жетине албай ыраазы болду. Өзү да жолдон ала келген таттуу тарпасын анын колуна карматып, экөө ээндей калган кезде жаңы эле кошулушкан жаш жубайлардай күбүң-шыбың болуп бойлошо, өбүшүп чытташа калып атышты. Анын баарын алдыртан аңдап, экөөнүн мамилесин, көз карашын байкап олтурган апанын акылы айран. Айланайын. Жанагысы ким да, мунусу ким? Же ак шоолага өчөшүп, чунак бала аркай жерге эле бирден катнала бергенби? Анткени менен башына жоолук салынып, көйнөк кийип күткөнүнө караганда, мунусу тигинден түзүгүрөөк неме окшобойбу? Ботом, ээсин сыйласаң итине сөөк сал дейт.
Balamды сыйлаган үчүн энесинен ошентип ыйбаа кылып атат да. Кокуй, тигинде камчы теспеси турабы? Бүбү бакшы немеби? Эмнеси болсо да балама залакаларын тийгизбей, ак жолтой болушкай эле, түгөнгүрлөр. Мунун баарын ким жейт эле, кагылайын. Анчалык убара болбой эле койсоңчу, дейт анан улам эле бир тамагын көтөрүп кирген келинге. Обарачылыгы жок, апаке. Сиз келип атсаңыз, Лилия ушинткен сайын ынактын чечекейи чечик. Апасынын байкоосуна караганда бул үйдө деле уулу өз үйүндөй кенен кесири басып туруп атат. Ынак эшикке чыкканда артынан бучкактай чыккан келин мойнуна орола шыбырады. Ынаке, бүгүн кетпейсиңби? Кетпейди койгулачы. Мен сени сагындым да, жан. Мен да сени сагындым, алтыным. Балам, мунун ким? Деди эне бир убакта оңтойлуу учур боло калганда шыбырап. Лилия сизге келин бала болсомбу дейт, апа, дейт андагынак атайлап эле Лилияга оозу айтып. Жакшылап сынаңыз, апа. Экзаменден жакшы өтпөсө эле анда жанагың ким эле? Эңкейе калып, арачолодо кайрада шыбырайт эне. Сизге кимиси жакты, апа? Эненин суроосуна суроо менен жооп берет уулу. Акшоолага канчалык карарып, таарынганы менен эмнегедир эле эне экөөнү тең ага теңей албай, ким кимисине тең эле көңүлү тойбой койду. Атамдын көрүү кемдүүнө, деди ичинде өзүнүн келинин ойлоп. Кайсыл гана кара теке сүздү экен, шоркел дейди. Шайтан азгырды го. Болбосо бармактайынан колума келип, өз кызымдай сырдына болуп калды эле. Аны антиптеп кимдин оюна келиптир? Арман күн. Апасынын унчукпай ойго батып, улутуна тунжураганын эле анын экөөнү тең алымсынбай атканын түшүнгөн ынак андан ары унчуккан жок. Сезим кадыресе чоң кишидей кол арага жарап, эс кирип калыптыр. Ал келгени Акшоола жыргап эс алды. Эртели кеч экөөнүн кобур собуру бүтпөйт. Жатып алып да түндүн бир окумуна чейин сүйлөшө беришет. Апо, атын ким коебуз? Дейт кызы бөбөктүү болоорун эстегенде уйкусу умачтай ачылып. Атынбы? Бакыт коебуз. Бакыт? Эмнеге? Анткени ал төрөлгөндө үйгө атаң келет да, кызым. Апасына ишенип, кытылдап күлөт да, "А чоң апамчы?" дейт алдан эге санааркай акырын улутунуп. "Мектепке барбай каламбы?" "Барасың, көрөсүң го, баары жакшы болот." Атаң чоң энең айтып түшүндүрөт, атүгүл кечирим сурайт. Чоң апаң анда атаңды аябай тилдейт го, дейт кыз да. "Эмнеге калып айттың, деппи?" "Ошо да. А биз анда, апаке, бир ачууңузду бизге бериңиз, байкуш турушпай эле коюңузчу деп арачалайбыз да, Ооба. Сезимка? Мен толготуп калсам, атаңа телефон чал. Макулбу?" "Макул. Мен келгиче атаңдын жанында бол. Жалгыз калсаң коркосуң да." "Анан атам экөөбүз күндө сизге барабыз." Ынак менен кызынын төрөт үйүн сагалап, терезенин түбүндө жетелешип турганын элестетип, күлүмсүрөгөн Акшоолу аңгыча "Ой" деп артка чалкалай түштү. "Эмне болду?" "Жөн эле. Белиме жел туура калдыбы?" деген апасы анткен менен алдан эден шектенгендей, алдан эни тыңшап күткөн сыяктуу унчукпай калды. Сезимдин көзү илинип баратыптыр. Апасынын акырын онтоп кыңкыстаганы аны селт эттирди. Эчак туруп алган апасы да кызынын ойгонгонун көрүп эле "Атаңа чалчы" дегенге араң үлгүрдү да эки колун белине ала, эрдин кырча тиштеп оңтолуп ийди. "Ой, Кудайым-ай!" Сезим чуркап барып, атасына телефон чалды. Апасынын маал-маалы менен кара терге түшүп, көзүнөн мончок жаш ыргып, эки бети албырып кеткенин көргөн кыздын ан сайын шаштысы кете, көздөрү алаңдап калды. "Да, телефонду аял алды." "Ким бул?" Бейтааныш үндөн сестине түшкөн кыз. "Атамды чакырып коюңузчу", деди. Аял андан ары жооп бербей, телефонду басып койду. Сезим кайра дагы чалды. "Да", үнү жаш болгону менен жагымсыз жооп берди жанагы аял. "Алло, атамды чакырыңызчы." Аңгыча артынан эркек кишинин үнү угулду. "Ким экен?"
Берчи. Алло. Ато, Сезим? Ата, апам төрөгөн атат. Батыраак келчи, ата. А беркилер кайда? Кайсы? Арнаспай экен. Билбейм. Болчу, бат келчи, ата. Апам чыдабай атат. Тез жардам чакырсын анда. Тез жардам апамды алып кетсе, мен корком. Эптеп эле атасын келтириш үчүн ушинтти кыз. Корком, ата. Баягыда эле чоң энең менен кетип калбайт белем. Наразыдай айтты атасы. Кийинип даяр болуп туранда, азыр барам. Трубканы койгондон кийин чоң иш бүтүргөндөй компойгон Сезим ишенимдүү, токтоо сүйлөдү. Атам келсе, сизди докторго экөөбүз эле жеткиребиз, апа. Тез жардам чакырбай эле туралы. Чайкайдан убакыт өтөй эшик чырылдады. Атам! Ошого эркелеп кеткендей, бир колу менен эшиктин туткасын кармап, бир колу менен белин басып кайкалаган келиндин моон жүүнү бошой, ого бетер ал кете түштү. Даярсыңбы, кеттик, деди аны бир карап алып, көргүсү келбеген адамча дароо жүз буруп кеткен ынак Сезимге. Ооба, деген кыз апасына чуркады. Жүрүңүз, апа. Сезим, атасынын ушинткени баланын жүрөгүнө жебедей кадала түшкөнсүдө. Түшүнө бербей мес боло карады. Бас кеттик, эмне турасың? Бол. Ынак, дегенге араң жараган Акшоола ошол убакта кайрадан белин баса кайкалай түшүп, ой жаным-ай, деп кудайына үнү жете боздоо ийгенде Сезим кошо бакырып ыйлап, апасын кучактады. Ынактын эси эңирей түштү. Баягы Акшоола Сезимди толготуп, төрөгөн үйүнө жеткиргенин эстеди. Көчөгө чуркап чыгып, анда такси кармап келе койгон. Акшоола ыйлаган сайын өзү кошо толгоо тарткан эмедей, жаны көзгө көрүнүп, көл шал түшүп тердеп кеткен. Эми да ошентти. Денеси ыңшып, чекесинен чыпылдап, муздак тер чыгып, жүрөгү барча тилинип кетип атты. Жубайына чуркап жетип, жубаткысы келип кетти. Ушул бала меники болгондо эмне? Деген бир өксүк, бирок бат эле анын эмелеке болбурап турган мээрим менен сүйүүсүн таштай катырып, муздатып жиберди. Атүгүл терс бурулуп басып кеткиси келип, бирок дагы түткөн жок. Бул да болсо биздин качанкы өткөргөн күндөр үчүн, кызым үчүн, деди да тез жардам чакырды. Муну ал өз дилинде адамгерчилик деп түшүндү. Ооба, деди өзүн өзү жубатып. Адамгерчилик. Менин ордумда таптакыр бейтааныш адам болсо деле ушинтет болчу. Тез жардам тез эле жетип келди. Ошондо да ой кудайым-ай, деги арнас келбесе экен деп тилеп атты келин. Айткандай эле келген дарыгер башка экен. Деди Акшоола. Жакшы болбодубу? Ал да бир жагынан кошумча болуп, Акшооланы алып кетип баратканда доктор, сиз жолдош болосузбу? Деди чоочун кишиче коомай олтурган жигитке. Ынак анда деле унчуккан жок. Анын ордуна Сезим, күйөөсү, деп шашкалактап ийди эле. Тез жардамчылар күлүп ийишти. Ата, алар узап кеткен соң гана Сезим чоң кишидей олуптуу үн катып телмиретип деди. Ата, сизге эмне болду? Эмне турасыз? Анысы апамды жалгыз жөнөтүп ийип, эмне болуп калгансыз, деген эле. Ошондо гана деп уйкудан эме ойгонгондой чочулаган атасы. Ооба, жүрү кетели, деди. Каякка? Үйгө? Биздин үйгө? Эртең анда апам алып барасызбы? Эртең чоң энеңе жеткирип келем сени. Жок, барбайсың да. Анда апама ким барат? Апаң 4-5 күндө эле чыгып келет да. Атыякта чоң энем менен чоң атам жалгыз. Чоң апаң ансыз да сага таарынып ыйлап кетти. Же сага баары бирби? А сиз апама барасызбы? Жок, кесе айтты атасы. Эмнеге? Ыйлабачы. Аны кийин түшүнөсүң. Жүрөм, кеттик. Кызын жетеледи атасы. Бирок колун тартып алган Сезим ыйын тып басты да, быйтыйган алакандары менен көзүнүн жашын аарчып, атасынан кетенчиктеди. Мен эч жакка барбайм. Сиз өзүңүз кете бериңиз. Ал эмнең? Коркосуң, кызым? Коркпойм. Мен калп айтам сизге. Эмне деп калп айттың эле? Корком деп. Мен сизди келип, апамды докторго алып барсын дегем. Апам төрөгөндө бөбөк көргөнү чогуу барады дегем. Сен түшүнчү, кызым.
Алдан эни айтып түшүндүргүсү келип, а бирок ошого кудурети жетпегендей мукактанды атасы. Болуптур. Кийин түшүнөсүң. Азыр болсо атаңды угуп койчу кызым. Жок, мен эч жакка барбайм. Мен апам менен Бакытты үйдөн күтөм. Кызынын чоң кишидей сүйлөгөнүнөн ага тик карабай, көздөрүн ала качып, жалтактай түшкөнүн ак. Бакыт дейсиңби? Деди. Бөбөктөр өлгөндө сизди келет, үйгө Бакыт келет деп атын ошентип койгонбуз. Бакыт, Бакыт, Бакыт. Креслого чалкалай отуруп, көздөрүн жумуп, кайра кайталадын ак. Бакыт. Менден эмес, башкадан туулган уулун Бакыт деп. Бактылуу болуп турсуң, көрдүм. Ыйлап атасызбы, ата? Быйтыйган кичинекей колдор атасынын жашына арчыды. Ата, кызын бооруна кысып, кирпигин катуу ирмеп, көзүнүн жашын агызып салды да: Кечир кызым, деди ынак. Кечир бизди. Кыз аны өзүнчө жоорду. Эми элдешесиңерби? Атасы башын чайкады. Эми эч качан. Мостуя түшкөн кызын көтөрдү. Жүрү кетеле. Башын чайкады кыз. Сиз кете бериңиз. Анын көздөрүндө чоң кишилердикиндей өзүнө өзү ишенгендик, өктөмдүк, өжөрлүк бар эле. А сен коркпойсуңбу? Жок. Канча курдай оюнда кызым менен бүгүнчө мында түнөп калсамбы деп, бирок эле мына эшиктен башка бирөө кирип келүүчүдөй өзүн өгөй сезип туруп алды. Жата кой, деди кызын анан. Мен сыртыңдан жаап кетем. Уктап калсаң, 2-3 сааттан кийин таң атат. Турганыңда мага телефон чал, жарайбы? Башын ийкеңдеткен кыз барып, төшөгүнө кирип кетти. Кызынын жанында олтурганын ак, ал уктаганда гана ордунан туруп саатты карады. Таң атайын дептир. Сезим дагы таңкы 4-тө төрөлгөн. Жаңы эле жарык дүйнөгө келген ымыркайдын ыңаасы ынактын кулагына угула түштү. Аталык сезим, аталык мээрим электр тогундай дене боюн бир дүрүртө өрдү. Эмнегедир анан балбалалап ыйлагысы келе бошоп кетти. Сырткы эшикти жаап атып, кудум ошол үчүн сезим төрөлгөндөгүдөй, андан да башкача, күчтүүрөөк бир аталык сезимге тушуга калып, а бирок ал так ушул маалда уулдуу болгонун билбей, баары тең эле мурункуга жоруду. Уул таптың сиңдим, бешик боң бек болсун, деди Акшооланы төрөткөн дарыгер өзү төрөп алгандай агынан жарыла кубанып. Рахмат эже, деген келин башын көтөрүп уулун карады. Дене бою балкып, ушу тапта андан өткөн бактылуу эч ким жоктой эрдемсей түштү. Мынакей уулум. Чачтары кап-кара, кызыл эт ымыркайды дарыгер анын жылаңач көкүрөгүнүн үстүнө койду. Эриндерин чормоңдотуп, энесинин көкүрөгүн туш келди аймалап, тамшанган баланын оозуна эмчек салды. Чопулдатып сормуш болгон уулун башынан сылап, эненин ичи элжиреди. Атасына аябай окшош экен, деди баарынан да ошого аябай кубанып. Коюп койгондой окшош экен эже, кичинекей ынагым менин. А бирок ыйлап жатканын ал өзү туйган жок. Көздөн аккан ыпысык жаш жагы ылдый сала алап, эки бетин жууп, жаздыгын заматта суулап ийди. Ай кантет, деди анда дарыгер баланы алып кетип атып тамашачындан. Уулуң жашоого жаңы эле келип атса, аны ый менен тоспой күлүп тоссуң. Өзү да ошону еп көрө, көзүнүн жашын аарчып, кытылдап күлдү Акшоола. Сүйүнгөнүмдөн эле эже. Сезим ойгонсо телефон чырылдап атыптыр. Чуркап келип трубканы көтөрдү. Да, алло Сезим, апасы экен. Сен үйдөсүңбү, кызым? Атаң кайда? Ал кеткен. Кеткен? Качан? Билбейм. Мен уктап атканда го. Жалгызсыңбы? Жанагыдай эмес, маанайы чөгүңкү сурады эми. Баятан уйкусурап турган Сезимдин эсине бөбөгү түшүп кетти. Апа, а сиз Бакытты төрөдүңүзбү? Ооба кызым. Ошондо гана шашкалактай сүйүнчүлөдү апасы. Бөбөктүү болушуң менен. Ура! Ал кимге окшош экенин билесиңби? Магабы? Атаң экөөңөрбү? Деген менен Акшоола кайра эле санаарыкай түштү. Кызым, эмнеге атаң менен кеткен жоксуң? Анткени мен коркпойм да. Болуптур. Мен кошун апага телефон чалып коеюн, сага тамак берип турсун. Башка эч кимге эшикти ачпа, сыртка чыкпа. Макулбу кызым?
Сарсанаа болбой эле коюңуз апа, деген сезим трубканы коёру менен телефон кайра дагы чырылдады. Да, алло сезим? А бул ким? Бул Арнас байке. Апаң үйдөбү? Арнас байке сүйүнчү. Бөбөктүү болгонун кимге айтып, кимге мактанып, кубанычын бөлүшөөрүн билбей аткан кыз так секирди. Сүйүнчү, апам мага бакыт деген бөбөк төрөдү. Ай качан? Сүйүнүп кетти Арнас. Түндө апамдын ичи ооруп, биз атамды чакырсак, ал доктур чакырып, тез жардам келип апамды алып кеткен. А атаңчы, ал барган жокпу? Жок, эмнегедир күнөөлүүдөй жер карады кыз. Апам жалгыз эле кеткен. Ат өргөнүн кантип билдиң? Апам азыр эле телефон чалды. Сен үйдө ким мененсиң? Жалгыз элемин. Анда азыр даярданып тур. Экөөбүз апаңа барып келели. Ура! Так секирди кыз. Арнас байке, рахмат сизге. Оолун улам-улам жыттап, бешенесинен сүйүп, күлүмсүрөй тигилген жубайдын оюнда ынак түшүп, ушул бакыттын анында туюп, анында бактылуу болушун каалап кетти. Сүйүнчү ынак, оолдуу болду. Алсаа коюп койгондой окшош экен. Тим эле өзүм дегиси келди. Ооба, эмнеге айтпадың деп таарын басында. Чөнтөк телефонун алып, ынактын номерин терди. Кудай жалгап, бул жолу телефонун басып салбай, да, деди ынак. Алло ынак, сүйүнчү, оолдуу болдук. Тут. Ынак уккусу келбегендей өчүрүп таштады эле. Акшооланын телефон кармаган колу жансыз немедей шалдая түштү. Тамагы жашка, ызага мууна уулун карады. Ыйлабайм, деди анын ичинде. Эми эч качан ыйлабайм оолум. Аңгыча сырттан баш баккан келин. Акшооласыңбы? Деди. Ооба, сизге кызыңыз менен күйөөңүз келди. Күйөөм? Эмне дээрин, эмне кылаарын билбей ден дароо боло түштү Акшоола. Көрсө келаткан тура, деди оюнда. Уулун көтөрүп алып, коридордун бир учунан бир учуна делбектеп, сүйүнгөндөн ыйлап да, күлүп да келатты. Апа, деди эшикти кичинекей көзөнөгүндө башын салып, шкаалап карап турган кызы колун булгалап. Бакыт, а бирок аларга жеткенде Акшооланын жүзүндөгү эмелеки тымылжыган кызыл нур, эки оорутунда күлкү болуп төгүлгөн кубаныч жалп дей түштү. Эшиктин алдында сезимди жетелеп ынак эмес Арнас турган. Апо, Бакытик. Акшоола, алардын добушу кулагына угулуп угулбай, көзүнө каралжын, кызыл туңгуюктан бөлөк эч нерсе көрүнбөй, денеси магдырап, ошондо да уулун көкүрөгүнө кыса жанталашып, эс учун жоготуп баратты. Арнас эшиктин көзөнөгүнөн колун салып, илгичин ачып жиберди да, ага учуп жетип, мына кулаачудай теңселген эне менен баланы экөөнү бирдей кучактап, кармап калды да, медсестраны чакыргылачы, деди. Заматта ак халатчан үчөө-төртөө чуркап келип, баланы өзүнчө, Акшооланы өзүнчө көтөрүп кирип кетишти. Ушунун баарын көрүп, буркурап ыйлап турган сезимди сырттагылар ыйлаба, апаң азыр эле жакшы болот, деп сооруткон болушту. Айткандай эле анча өтпөй, ак халат, ак чепчик кийип, оозу мурдуна тумчуланган Арнас байкеси чыгып келди да, сезим, баары жакшы, деди кыздын маңдайынан сылап. Апаң түндө уктабай бөбөгүн төрөп, уйкусу аябай келген турбайбы? Азыр уктап турса эле бүттү. Андан кийин такыр антпейби? Эч качан. Эми экөөнү өзүм бат-бат карап турам. Мен дагыбы? Албетте экөөбүз. Абаса, биздин гүлүбүз кайда? Мына, терезеге коюп койгон чоң букет кызыл розаларды көтөрүп келе койду кыз. Унутуп калдыңызбы? Апам жыгылып баратканда сиз мага бере салбадыңыз беле? Буларды эми апама беребизби? Албетте да, жүрө. Алар киргенде Акшоола уктап атыптыр. Гүлдү идишке салып, терезеге коюшту да, экөө акырын шыбырашып, сүйлөшүп атышты. Арнас байке, Бакыт каякта? Аны апаң ойгонгондо алып келишет. Апам качан ойгонот? Анан, апасынын тез эле ойгонушун күтүп, чыйпылыктап атып уктаган кызды Арнас алдына алып олтуруп, өзүнүн кошо көзү илинип кетиптир. Бая эле ойгонгон Акшоола аларга, терезеде жыты аңкып, бажырайган кыпкызыл розаларга ичи элжиреп, бирде ыйлап, бирде күлүп, унчукпай карап жата берди. Бул күнү ынак өзүнө өзү батпай, ой санаасы алда кайда кетип, тыңчылыктуу иштей албай,
аларды болуп эле туруп алды. Үстүккө босток чылым чегип, кол алдында иштеген кызматкерлери түгүл, анын фирмасы менен качантан кызматташып келаткан кардарлар менен да тил табыша албай, көкүрөгү ачышып, көңүлү ооруп, туталана берчү ататы кармады. Акыркы күндөр эле ага ушундай мүнөз, ушундай оору табылды. Ойлосо, баягы иши оңолгондун ити чөп чейт болгон Ынактын ою оңнан чыкпай, баары эле кетенчиктеп артына кетип бараткандай. Жоро жолдоштор да мурункудай кирип чыгып бапырабай, оолактай түшүшкөн экен. Эмнеге? Дейт оюнда. Албетте, алар Акшооланын ушунчалыкка бараарын каяктан билишмек эле. Андыктан ким жаман? Баягы эле мен Ынак жаман. Эмнегедир ичкиси келди. Андайда ага сүйлөп, сөз коротуу натыйжасыз экенин түшүнгөн Айнурага анын 3-4 күндөп ичип калганы кайра жакшы. Кабагына кар жааган күнү ал сөзсүз каяктадыр кетет да түнөп калат. Ал күндөрү анын Лилияга бараарын Айнура билип эле кабагым кашым дебейт. Атүгүл акыркы күндөрү жаңы, жаш махабаты менен ээн эркин эзилишип каалгандай кезигүүнү сабап, шефине ачык айтып, ак сүйдөп эле үйдөн таптакыр чыгып кетүүсүн суранчу болду. Үйүм үстүмдө. Айыш болсо табылат, дейт оюнда. Лилия болсо барган сайын ажары ачылып, кыял жоругу да өзгөрүлө, таптакыр шайыр болуп кетти. Аны байкаган жардамчы аял да эртели кеч ырсалактап тийишип калат. Ай, Илкентай, алиги жигитиңе жолукканы агыңдын жарылып эле. Аябай сулуу болуп кеттиң го я. Ай эмне жаманбы? Жок, жакшы. Айтчай, аның бир укмуш болсо керек я. Жардамчысын эмне жөнүндө айтып атканын түшүнгөн Лилия, ишиң эмне? Дейт аны сайын табышмактатып. Анан да байкайсыңбы? Анын өзү барган сайын ач күсөндөй болуп эле арактап баратат. Барыш элесин калтырбай түнү бою кактап калат окшойсуң я. Билгем сенин ошондой. Көчүп башын кылтыңдатат аял. Темперамент экениңди. Айтмакчы, кечээ келбедиң го? Анын өзү да ошону ойлоп, эртеден сүрөтүнө дуба окуп отурган Лилия телефонду алды. Да, корс этти Ынак. Ынак, бул мен. Кандай жаным? Лилия, жакшы эле. Бирок, эмне бирок? Кабатырлангандай сурады Лилия. Улутунду Ынак. Жаман болуп турам. Билгем. Эмнегедир эле кечээден бери жүрөгүм түпөйүл болгонунан. Эмне кылып атасың? Келесиңби? Жок, сен келчи. Бир жерге барып олтуралычы. Сенин эриңдериңди закуска кылып, өзүңдү карап олтуруп арак ичким келип атат. Ошого элеби? Эркелей калп таарынып назданды Лилия. Жок, андан башкасы да бар. Баягылар эсиңдеби? Жаным, эсимдемей, кайдан жолугабыз? Лилия жасанып түзөнүп чыккыча, анын жаңы конуштан чыгып, болжогон жерге жеткиче убакыт бир далай болуп кетиптир. Күтө чарчап, саал кызып калган Ынак таарынгандай кылыя тиктеди. Кечиктимби? Кечирчи. Лилия анын мойнуна колдорун ороп, туш келди өпкүлөдү. Берекем менин, жаным. Эмне кечиктиң? Мен жердин түбүнөн жөө жалаңдап келгиче ушул болуп кетпедиби, Берекем? Жөө келдиңби? Жок. Бирок улам бир маршрутка которуп атып, канча азап тозок менен келээримди билесиң да. Машинем болгондого сени бир да мүнөт күттүрбөй жетип келет элем. Машина элеби? Машине болсо эле эч качан күттүрбөйсүңбү? Көктөн тилегени жерден табыла калгандай, ан сайын жанталашып, өпкүлөп атып. Эч качан жаным, деп ийди Лилия. Эртең анда машине алып берем. Ай койчу, Кудай урсун, келе колуңду. Жок, кол алышпай эле коелучу. Анткени азыр кызуураксың. Эртең эсиңден чыгып кетсе, калпычы болуп каласың. Келе колуңду деп атам. Эртең ушундан чыгып эле өзүңө жаккан машинеңди алып берем. Макулбу? Макул.